Саламатсыздарбы балыкчы жааматтык мультимедиа борборунун угармандары. Мен Жакбекова Аяна. Анда бүгүн силерге мен кенгуру жөнүндө айтып берем. Кенгурунун кыргызча бөрсө, баласын болсо бөрсөлөй дешет. Кенгуру өзгөчө жандык. Энесинин курсагындагы баштыкчадан баласы тумшугун чыгарып турганды зоопарктан гана көрүүгө болот. Эгерде энесинин жанында отурганда кичинекей эле коркунуч болсо, баштыкчага башы менен кирип, башын жогору көтөрүп, оңдонуп алат. Кенгурунун жаңы туулган баласынын көзү көрбөйт, өтө кичинекей болот. Ал туулар замат тырмышып баштыкчага кирет. Кенгуру 65 күн баласын эмизет. Бөрсөлөй кээде баштыкчада 8 ай калкалап жылуу жата берет да салмагы энесиникиндей болот. Энеси душмандан качканда баласын ыргытып салып качат. Бирок муну ташбордук десек болбойт. Анткени экөө тең душманга жем болмок. Чоң кызгылт сары кенгуру куйругу менен 2,5 метрге жетет. Анын баласы болгону 3 сантиметр болот. Кенгурунун дене түзүлүшү укмуштуу. Арткы буттары күчтүү, куйругу чоң, ийиндери кууш. Алдыңкы буттары адамдын колдоруна окшошуп кетет. Кенгурунун арткы буттарында 4 манжа бар. Тырмактары айрыкча 4-чүсү бычактай узун, курч болот. Арткы буттарына таянып 12 метр узундукка, 3 метр бийиктикке секирет. Салмагы орточо эсеп менен 50-20 килограммды түзөт. Эң чоң кенгуру 90 килограммга жетет. 17-18 жыл өмүр сүрүшөт. Бул жаныбардын 50 чукул түрлөрү бар. Австралия кенгурулардын өлкөсү деп коюшат. Австралияда жашаган адамдардан кенгуру көбүрөөк. Мындан сырткары алар төөгө окшоп бир нече ай суу ичпей жүрө алышат. Кенгуру артты көздөй баса албайт. Австралияда кенгурунун сүрөтү мамлекеттик символдо, тыйында жана кийимдердин этикеткасында түшүрүлгөн. Австралия эли кенгуру менен сыймыктанышат. Саламатта калыңыздар, көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.